Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, контролдук списокко түшүп калган жарандардын карталарын блокировка кыла баштады деп кечээ күнү биз толук видео телеграм каналдан чыгарганбыз. Ошол боюнча разблокировканы кандай кылыш керек, азырынча толук маалыматтарды тактап атабыз. Жакынкы 2-3 күндө биз толук маалыматты алып туруп, кандай разблокировка кылат ошону дагы чыгарабыз. Бирок контролдук списокко киргенден кийин сөзсүз аны чыгыш керек. Буга чейин биз Migrant KG сайтынан кирип туруп текшерип койгула дегенбиз. Кечээ күнү Орусиянын ички иштер министрлигинин өзүнүн сайтына дагы ошол список чыкты, тизме чыкты, жаңыланган тизме. Мен азыр телеграм каналга ссылкасын киргизип коем. Башка соцсет тармактардан көрсөңүздөр дагы сөзсүз биздин телеграм каналга өтүп туруп, ошол жерде ссылка аркылуу өзүңөрдү текшерип коюңуздар. Ал жерде эки вариант менен список чыгат. Бирөөсү отсутствует в реестре контролируемых лиц. Отсутствует деген сөз жок деген сөз. Демек ал жерде эч кандай жоксуз, камсанабай эле коюңуз. Эгерде экинчиси есть в реестре контролируемых лиц деп чыгып калса, анда ошол тизмеде силер бар экенсиңер. Жана буга чейин айткан видеого кирип, Сахарова барып, арыз жазып, бүт процедураны өтүп туруп, легалдашып алгыла. Себептеген 30 апрелге чейин тез эле убакыт азыр өтүп кетет. Ошону сөзсүз түрдө эртерээк чыкканга аракет кылгыла. Балким биз ары тактайбыз банк аркылуу, балким ошол МВДнын списогунан чыкмайынча карталарды разблокировка кылбайт. Ошон үчүн картада болгон акчалардын бүт баарын азыр чыгарып алыңыздар. Ошол тизмеден эртерээк чыкканга аракет кылыңыздар. Калганын болсо жаңылыктарды тактап туруп жакын арада силерге дагы жөнөтүп турганга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө мекендештер, сак саламатта болуңуздар. Списокко түшкөндөрдүн картасына болгону айына 30 000 рубльдан ашык иштете албайт. Ошондой маалымат бар, ошондо эске алыңыздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон чоң акция уюштуруп жатат. 3 ай сайын тыйын которгон мекендештерди 6 кишиге 50 000 рубльдан утуш байкеге берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк акча которсо, Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү батирди белекке берип атат. Балким ошол батирдин утуучусу сиз болуп каласыңар. Эң негизгиси Астарасент системасы аркылуу Сбербанкка которсо болот, Тинькофф банкка которсо болот. Андан тышкары Мир привилегий приложениясы менен Мекен деген промокодду кирсеңиздер дагы утуш менен которосуздар. Эң негизги шарт бул банк компаньондун картасына же кошелегуна тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которуп, балким утушту силер алып каласыңар.